Адам бардык нерсени эсебин кылып, үч нерсени эсебин кылбайт экен. Биринчиси өмүрдүн. Бир күн өлүмгө жакында, бир күн өмүрдөн алыстап атат. Кызыгы акча маселесин расчетун кылат, достуктун баягы карзы калып кетсе аны алат, бардыгын кылат. Айтайынки, эмне? Мисалы акчасы жоголуп калды, бир айфону түшүп калды бир жерде, изчет этип келип, изилдеп, каякта түшүптүр экен деп сарсана болуп, кыжалат болуп, акчасы жоголуп калса сарсана болуп, ошол жоголгон акчасы башкасы кайра табылат. Бирок өмүрү табылбайт да. Өмүрүнүн эсебин кылбайт, убакыттын эсебин кылбай жатат да. Ошо арзубаган акча $1000 $1000 телефонун эсебин кылат, бирок өмүр, убакыт деген маселенин эсебин кылбаган өтө өкүнүчтүүсү. Эң кызыктуусу ошол суроо жоопту өмүр маселеси суроо жооп болот, урматтуу мекендешим. Ал эми экинчиси ырыскысы. Ырыск келет, кааласа жей берет, чебе берет. Адалбы, арамбы, кайдан келди, жүзүмүнү же багын сураба деген маселени кылып алып жеп жата берет. Айтайынки, рызык маселеси ооба Кудай Тааладан, бирок адалынан табышың керек ошол нерсени. Арамдан табыш өтө жеңил, бирок арамыга азап болот, адалыга суроо жооп болот. Муну унутпа, урматтуу мекендешим. Албетте, биз чындыгында бүгүн пенделер намкөрбүз да. Ачыгын айтканда намкөрбүз. Мени алдыма бир келсеңиз, мен сизди сүйрөп инвалидтердин үйүгө, каарылардын үйүгө, балдар үйүгө, чындап инвалид, бир эле көз караш менен ушинтип карап титиреп жата берет, башка эч нерсе кыла албаган адамдарды алдыга барып көрсөткөндө сиз миллионер экениңизди түшүнөсүз да. Бүгүн адам өзүнөн ылдыйды карабай калды. Неге? Текебир болуп калды да себеби. Өзүнөн өйдөлөрдү карайт жалаң. Мунун машинасы бар, мындай заңыратуу үйлөрү салып атат. Паланча машинтип кызыны чыгарып, паланча ушинтип баласын үйлөп, сонун жашап атат. Ананы кара деп бүт өзүнүн өйдөнү карап атат да, өзүнүн ылдыйды карагысы келбейт. Неге? Анда себеби текебирлик бар да. Ошол жашоосуга нааразы. Бүгүн ушул жашоосуга нааразы адамдар көбөйүп кетти. Ошондон Кудай Таала сыноонун аркасынан сыноо кылып, мына сага деп мындан дагы кыйынын берип атат да. Урматтуу мекендешим, ойлонушубуз керек бул маселеде. Бир күн өлүмгө жакында атабыз, бир күн өмүрдөн алыста атабыз. Биз жоголткон нерсенин бардыгын табышыбыз мүмкүн, бирок убакыт эмес да. Бардык нерсенин эсебин кылабыз чындыгында, урматтуу мекендешим. Бирок өмүрдүн эсебин кылбай атабыз. Эртең суроо жооп бар, акыретте суроо жооп бар. Онун отчетун кылбай атабыз да, урматтуу